Устаз зейинди ачуу үчүн, жакшыртуу үчүн кандай амалдарды аткарсак болот, кандай дуаларды кылсак болот? Жума күнү 4 рекат намаз бар экен, зейинди ачууга ошого түшүнбөй жатам, кандай намаз дейт. Зейинди ачуу үчүн биринчи күнөөнү ташташ керек. Имам Аш-Шафии радиаллаху анхудан ушундай бир риваят келет. Менин зейиним алсыздап баштады. Зейини Имам Шафийдин зейини ушундай күчтүү болгон, китептин бир жак бетин жаап, бир жак бетин окуч экен. Эгерде эки жагын кылса, эки жагын тең бирдей жаттап алат экен, аралашып кетет экен. Бир караганда бул жагын окуп, анан биягын жаап, биягын окуп, ошентип жатташ экен. Зейини аябай күчтүү болгон экен. Ваки ибн Жаррах деген өзүнүн устазына барып, менин зейиним алсыздап кетти. Себеби Имам Шафий кетип атса, бир аял өткөндө согончогун көрүп калган экен. Аялдын согончогун көргөндө, ошондон улам зейини алсыздап кеткен экен. Имам Ваки ибн Жарраха шакауту иля Ваки'ин су'a хифзи. Мен Ваки устазыма хифзимдин, жаттоомдун начарлыгы менен арызданып барсам, мени күнөөнү таштоого дават кылды дейт. Күнөөнү таштасак зейинибиз эмне болот? Күчөйөт. Анан кийин башка дагы нерселер бар. Бал жеш керек, жүзүм жеш керек, мейиз жеш керек. Мына ушундай нерселерди аткарса, иншалла, ас-сафа зейин ачылып жакшы болот. Анан жума намазында 4 рекет намаз окулуп, зейинди күчөйтө турган намазды мен билбейт экенмин. Андай намазды билбейм. Мен окуган китептерде андай намаз жок. Бирок бир адам намаз окуп, себеби жума күнү дуалар кабыл боло турган күн, ошол күнү окуп, анан дуа кылып зейиним күчөйт десе, мүмкүн ошого келе. Бирок атайын зейинди күчөтө турган намаз жок.